Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу кыргыз элим, бардыгыңыздарга Аллах Тааланын тынчтыгы, саламаты, берекеси болсун жана кыямат күнү бардыгыбызды Аллах Таалам бейишке кирүүгө насип кылсын. Курандагы Бакара сүрөсү. Бул кыргызча которгондо уй деп аталат, Бакара деген сөз. Бул Бакара сүрөсүндө Муса алейхиссалам өзүнүн коому менен уй туурасында сүйлөшкөн окуя бар. Андыктан бул Бакара деп аталынып калды. Бакара сүрөсүндө Аллах Таала эмне дейт? Караңыздар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мээримдүү, ырайымдуу Аллахтын ысымы менен баштаймын. Алиф лам мим. Бул тамгалардын атын Аллах Таалам өзү гана билет, Аллага гана маалым, андан башка эч ким билбейт. Заликал китабу ла райба фи худан лил муттакин. Бул китеп, анда эч кандай шек жок, такыбалар үчүн туура жол көргөзүүчү бир китеп деп койду. Мындайча айтканда Аллах Таала Куран китеби ким тараптан түшкөн жана кимдерге туура жол көргөзөт, ошону баяндап жатат урматтуу туугандар. Заликал китабу, башкача айтканда бул Куран китеби ла райба фихи, бул Аллах Тааладан экендигине, бул китепти Аллах Таала түшүргөндүгүнө эч кандай шек болбосун. Уну ааламдардын эгеси болгон Аллах Таала өзү түшүрүп жатат деген сөз. Худаллил муттакин. Бул таква инсандар үчүн, Аллахтан корккон инсандар үчүн жол көрсөтүүчү китеп деп койду. Демек, бул кафырларга, мушриктерге, буддисттерге, мындайча айтканда Аллах Таалага ишенбеген, Аллах Таалага ширк кошкон, Аллах Тааланын каарына калгандарга эч кандай туура жол көргөзбөйт. Бул Аллахтан корккон таквалар үчүн туура жол көргөзүүчү китеп экендигин Аллах Таалам баяндап жатат. Таквалар 3 түргө бөлүнөт. Биринчиси мусулманчылыктан чанып кафыр болуп кетүүдөн коркот. Экинчиси өзүнү Аллах Таала тыйган нерселерден коркуп өзүн тыят. Аллах Таала өкүм берген нерселерге өзүнү мажбурлайт. Өкүмдөрдү аткарат. Үчүнчүсү Аллах Тааладан көз ирмемчилик убакытта Аллах Тааланын көзөмөлүнөн алысташты каалабайт. Аллахтан коркот. Мен эмне болуп кетер экенмин? Ал албетте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Жада калса намазда оң жака салам берип, кайра сол жака бергичекти өлүп каламбы деп корккон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям таквалардын эң таквасы болгон урматтуу бирдиктер. Мына ушул 3 багыттагы таквалардын бардыгына туура жол көрсөтүүчү китеп албетте бул Куран деп койду урматтуу. Таквалар деп кимди сыфаттап жатат Аллах Таала? Аллазина юминуна бил гайби ва юқимуна ас-салата ва мимма разакнахум юнфикун. Таква инсандар, алар гайбка ишенет. Мындайча айтканда Аллах Тааланы көрбөй туруп, периштелерди көрбөй туруп, Аллах Тааланын бейишин, тозогун, кыямат күндү эч кандай нерсени көрбөй туруп, болгону пайгамбар жеткирген кабарга ишенип, гайбка ишенип, ыйман келтиргендер. Ва юқимуна ас-салата. Намазды жөн гана ойноп окугандар эмес, балким намазды аркандарын, рүкүндөрүн толук түрдө аткарып, Аллах Тааладан коркуу менен биргеликте намазды тургузгандар дейт урматтуу. Ва мимма разакнахум юнфикун. Жана биз аларга берген ырыскылардан сатташат. Зекет малы, садака, үшүр, ушуга окшогон нерселер. Аллах Таала кайсыл бир инсанга көп өлчөмдөгү байлык берди, ырыскы берди, ал Аллахтан коркуу менен баягы байлыгынан садакасын берди, зекетин берди. Демек, биринчи Аллага иман келтирүү, андан кийин намазды окуу, жана Аллах Тааланын берген ырыскысын башкалар менен бөлүшүү дагы бул таквачылыктын бир белгиси урматтуу. Жана ошондой эле валлазина юминуна бима унзила илейка ва ма унзила мин qablika ва бил ахирати хум юқинун. Жана ошол таква инсандар биз сага түшүргөн китепке иман келтиришет. Мындайча айтканда Курани Каримге иман келтиришет. Ва ма унзила мин qablika. Жана сенден мурдагы пайгамбарларга түшүргөн китептерге дагы иман келтиришет. Тауратка, Инжилге, Забурга, жана Ибрахим алейхиссаламга, Шис алейхиссаламга түшкөн баракчаларга бардыгына иман келтиришет. Мындайча айтканда Таурат деген жок, Инжил деген жок, Забур деген жок деп эч кимисин инкар кылбайт. Балким албетте Таураттагы, Инжилдагы, Забурдагы бул китептердин бардыгы Аллах Таала тараптан экендигин тастыкташат.
ошол нерсеге ыйман келтиришет. Ошондой эле ва бил ахиратихум юқинун. Жана акырет күнүнө дагы якын кылышат, ишенишет, ыйман келтиришет, тастыкташат деген сөз урматтуу. Демек, таква инсандын жашоосунда эң биринчи ыйман келимеси табылышы керек. Ыйман таасири. Мындайча айтканда, Аллах тааланы таанып билген жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга эргешип жашаган. Экинчи, ошол ыйман келтирген инсандын жашоосунда намаз болуш керек. Ошондой эле Аллах таала берген ырыскыдан сөзсүз түрдө зекетин, садакасын бериш керек. Ошондой эле Аллах тааланын мурдагы түшүргөн китептерине дагы, Кур'ани Каримге дагы, ошондой эле акырет күнүнө дагы ыйман келтириш керек. Улаика аля худан мир роббихим. Мына ушул сыфаттагы адамдар, Аллахка ыйман келтирген, намазды тургузган, жана биз берген ырыскыдан зекеттин, садакасын, үшүрүн бергендер, ошондой эле Кур'ани Каримге ыйман келтиргендер, Кур'ани Каримде мурдагы китептерди дагы тастыкташып, Аллага ыйман келтиргендер, ошондой эле акырет күнүнө ишенгендер. Ушул сыфаттагы адамдар Роббиси тараптан түшүрүлгөн туура жолдун үстүндөгү жашаган адамдар деп койду. Ва улаика хумул муфлихун. Мына ушул сыфаттагы адамдар, ушул нерселер жашоосунда табылган адамдар Аллах таала дайындап койгон ийгилик ээлери деп койду. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, сиз менен биздин бактылуулугубуз албетте Аллах тааланын өкүмдөрүнө өзүбүздү мажбурлоо жана Аллах тааланын тыйган нерселеринен өзүбүздү тыюу, таквачылык. Аллах таала башка жерде дагы таквачылыкка өкүм берген. Иттакуллах, Аллахтан корк. Башка жерде ким Аллах тааладан корко турган болсо, бул инсанга кыйынчылыктан чыгып кетүүчү түрлүү жолдорду ачып коебуз жана ойлогон тараптан ырыскы беребиз дейт. Демек, бул жерде биринчи Курандын кандай китеп экендигин сыфаттап жатат жана ошондой эле инсандарга таквачылыкты кармагандарга кандай акыбет, сыйлык бар экендигин баяндап жатат. Аллах таалам бардыгыбызды таква болууга мүмкүнчүлүк берсин жана ошол таквачылыгыбыздын себебинен кыямат күнү Аллах таалам бизден ыраазы болгон абалда бейишке насип этсин. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.